Kıyamatта bir tuğan eje singdiler uçraşpayt dep uktум ele. Jalan ушул жашоодо гана учрашат. Ошол жөнүндө хадис же башка бир далилдер барбы? Мага жооп берип коюңуз. Сураныч алдын ала рахмат, Алла разы болсун. Негизи сөз сүйлөйт эсиңде эмес. Bir туганга да карабай калат. Учрашпайт деген туура эмес, карабай калат дегенибиз туура болот. Себеби Алла Таала Абаса сүрөсүндө Бисмиллахир-рахманир-рахим يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم. Бул кыямат күнү ушундай болот. Адамдар бири-биринен качып калат. Керек болсо bir туган, жатындаш bir туганына карабастан, дос тамыр, эне баладан, ата баладан, эң өмүр бою чогуу өмүр сүргөн аял эркек дагы бири-биринен эмне кылбайт, бири-бирине карабай калат. Ар ким өзүнүн акыбалы менен гана алек болуп калат. Менин тагдырым эмне болот? Бейишке кире тургандардан боломбу, же тозокко кире тургандардан боломбу деп. Ошого Азирет Умар радыйаллаху анху эмне деген? Корком деген, бейиш менен сүйүнчүлөнсө деле. Не деп айткан? Эгерде бүт адамдар бейишке кирет, bir адам гана бар, ошол тозокко түшүп калышы мүмкүн десе, ошол мен болуп калышы мүмкүн. Ошо мен болбосом экен деп Кудайдан корком деген. Карабайсыздар ушунчалык. Экинчи дагы кайра эле ошо тескерисинче айткан, бүт адамдар тозокко түшөт. Bir адам бейишке чыгышы мүмкүн десе, ошол мен болуп калсам экен, бирок ошол деле мен болбой калам го деген. Карабайсыздарбы? Ошондуктан кандай гана амалдар жасап отуруп ийгиликке жетсек деле, амал жагынан, илим жагынан, чар тарабынан жете турган чекке жетип калсак деле, биз эмне кылат экенбиз? Кудайдан коркунуч жана үмүт менен гана өмүр сүрөт экенбиз. Кандай? Коркунуч деген, ушунча өмүр бою амал кылдым, ибадат кылдым. Эртеңки күнү кабыл болбой, баары төгүнгө чыгып, тозокко кирип кетпейин деп. Үмүт деген кандай гана жаңылыштар, туура эмес бир пендечилик же билимсиздиктен же адашып кетип бир нерсеге алаксып, мына ушул сыяктуу туура эмес нерселер жасап алган күндө дагы Алла Тааладан күнөөбүздүн кечирилишин эч качан эмне кылбашыбыз керек экен? Үмүт үзбөшүбүз керек. Алла Таала күнөөмдү кечир деп. Ошондуктан дайыма жакшы үмүт менен, жакшы тилек менен кайрымдуулуктарды, садакаларды, нафил орозолорду, илим билим менен алектенип, анан жакшы инсандар менен баарлашып, маектешип турганды адатка айландырып алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө Айт Карни деген аалым өткөн, билесиздер. Азыр тирүү же өтүп кеткен билбейбиз, анык билбейбиз, бирок бар болуш керек. Ушул кишинин Ла Тахзан деген китеби бар, андан кийинки дагы жакшы китептери бар. Ушул кишинин дагы жакшы сөзү бар. Начар адамдар ушундай болот, аралашпагын, керек болсо телефон номерлерин да сактабай эле кой дептир. Ушунчалык бекем айткан. Ошондуктан жакшы үмүт кылып, жакшы ниет кылып, эжесиңде болуп катташа бериңиз. Кудай Таалам балким эртеңки күнү бейиште бизди чогуу кылат деген жакшы үмүт менен, ниет менен алектене бериш керек. Жана жакшы ниет коюш керек. Анткени жакшы күмөн саноо бул да ибадат да.